iHerb Marketplace'нен буйртма берген тамак аш азыктарын бүгүн келиптир мага. Булар зыгыр уругу, бака жалбырактын кабыгы жана глютенсиз ун. Бул глютенсиз ундан жана бака жалбырактын кабыгынан мен азыр самса жасап көрөйүн деп чечтим. Бака жалбырактын кабыгы көпчүлүк айткандай псилиум деп коет орусча аталышы. Глютенсиз унга икемдүү форма берип камырды жакшы кармайт жана ден соолукка пайдалуу. Мындан туура 2 жыл мурун биз бул диетаны кармап көрөйүн дегенбиз жана ал диета 4 ай гана созулган. Мына эми 2 жыл өтүп кайрадан улантайын деп чечтик. Курамында глютен жок жана шекер жок азыктарды гана иштетебиз. Балдар үчүн өзгөчө балдары бар энелер билсе керек бул диетанын пайдасын. Мындан ары мен ушул диетага байланыштуу рецепттерди чыгарып турам. Мага кат алып кетиңиздер. Бул глютенсиз камыр жылуу суудан бака жалбырактын кабыгынан бир аз туз кошуп, оливка майы менен жасалат. Буудай унунан жасалган камырга караганда глютенсиз ундун камыры башкача болот, айырмаланып турат. Камырыбыз быштактын формасына окшоп, тез эле үзүлүп кетчүдөй сезиле берет, аябай назик болот. Жана бул камырды жайганда бир аз өзүнүн кыйынчылыктары болот. 3 стакан унубуздан менде 17 даана самсы чыкты. Жумуртканын сарысын самсыларыбызга сүйкөп, 180 градуска ысытылган мешке салабыз жана 40 минутага коюп коебуз. Самсыларыбыз ушундай көрүнүштө даяр болду. Бир аз катуураак болот экен. Эң башкысы менин 4 жашар уулума аябай жакты.